Топчугүл Шайдуллаева, жүз арчы аңгемеси. Ата-энесинин чоң үйүнүн чоң бөлмөсүндө чогулган бир туугандардын жолугушуусу кыйлага созулду. Күн уясына отуруп ай чыкты. Эми ай да акырын батып баратты. Очоктогу чоң казанга жасалган палоо да түгөндү. Аны эки кайтара ысытып жешти. Бул учурда дарбаза сыртында удаасы менен келип токтогон, биринен бири өтүп жылтыраган 7 жеңил машиненин сүрү айылдыктардын көңүлүн бөтөнчө буруп, түркүн түкшүмөл кептерди да жаратып жиберген эле. Бул чал кемпирдин акыбалы кыйындап калган окшойт. Колундагы келини ооруканада дешкен. Кудай сактасын жаш немени. Көп жылдар чоң үйдүн түйшүгүн нар төөдөй көтөрүп жүргөн кичүү келин бир күн эле башым деп жыгылды. Эми ал ооруканада бир жагыптасы жакшы кыймылдабай, оңоло албай жатат. Кенжебек дасторкон четинде тизилип отурган, өз курагынан кыйла жаш көрүнгөн, шаардык үлпүлдөгөн үч жеңесин карап туруп, ушу тапта ооруп жаткан өзүнүн келинчеги Элмираны эстеди. Анын бетиндеги кабат бырыштарын, колдорунун шишмек тарткан манжаларын, бүкүрөйө түшкөн желкесин, кер сары өңүн элестетти. Ичи тыз деп алды. Анын баятан бери бир туугандарын айта албай аткан сөзү оозунан өзүнөн өзү чыгып кетти. Атам менен апамды эми силер алып кетип баккыла, Элмира мындан ары кайрай албайт. Булардын кечтен берки бүтпөгөн талашып тартышуусу Кенжебектин ушул сөзүнөн кийин башталган эле. Элмира ооруса эмне экен, айгат, аны жакшы докторлорго көрсөтөбүз, деди улуу агасы кенже инисине тигиле карап. Ошончо жыл чыдап карап, эми кемпир шалдын кетээрине аз калганда, жосунду баштабагыла, аягына дейре түтүп койгула. Агасынын сөзүн жеңеси колдоду. Кенже болсо өз сөзүн бекемдей берди. Атам апам меники элеби? Аларды караш силердин да милдетиңер. Элмира жакшы болуп келсе, эми ал мындан ары өзүн карайт. Картайып, жардамга муктаж болуп калган кемпир шалдын 4 уулу 4 кызы бар. Кичүүсүнөн башкасы баары шаарда турушат. Оокат жайы жаман эмес. Ата-энесине анда-санда белектерин көтөрүп жетип келишкени болбосо, өздөрү менен өздөрү, колдору бошобойт. Эми минтип, булардын тынчтыгына кечээден бери бүлүк түштү. Көп жылдар бери унчукпай кемпир шалды багып келген кичүү уул минтип көтөрүлүш чыгарып, баарынын айласын алты кетирип отурат. Бул жагдай аларга чак түштө түшкөн чагылгандай күтүүсүз болду. Ким ойлоптур, Элмира ооруп калат деп. Ушул маалда жанаша бөлмөдө жатышкан кемпир чал балдарынын сөздөрүнүн баарын уга албаганы менен алардын эмне деп атышканын сезип, туюп, ичтерин дүрбөлөң каптап, уйкулары качты. Кенжебектин сөзүнөн кийин уулдары, кыздары ата-энесин мындан ары кимиси кароо керектигин талкуулап атып, оболу эң улуусуна, баарынан оокаттуусуна үмүт артышты. Бакыт байке, силердин үйүңөр кенен, коро жайыңар, үй кызматчыларыңар бар, жеңем доктур, силер эле баккыла, деди Кенжебек да алардын оюн түшүнгөндөй. Баятан жан баштап, тишин чукуп жаткан уулдардын улуусу ордунан чок баскандай козголо калды. Үйүбүз кенен болгону менен жеңең экөөбүздүн ишибиз көп. Кээде күн түндө үй бетин көрбөй калабыз. Балдарыбызды карай албайбыз, кемпир шалды айтасыңар. Силер карагыла, биз акча, тамак аштан жардам кылып турабыз. Гүлүш. Ушинткен Бакыт аялына бир көз таштап алып, кайрадан дасторкон четине жан баштап жайлана жатып алды. Аялы да эринин сөзүн эп көргөндөй унчукпады. Тун уулдун отказы баарына жаккандай, уулдардын шылтоолору четинен чыга берди. Биринин үйү тар, өзүнчө, артыкбаш бөлмөсү жок. Жаңы үй болсо толук бүт элек. Бири жакында уулун үйлөйт, тойдун камылга иштеринен колдору бошобойт экен. Баятан баарынын сөзүн унчукпай угуп отурган кыздардын улуусу эми уулдарга карап тарс жарылды. Андай болсо атамды силер 3 эркек баккыла. Кантип
Кандай багасыңар өзүңөр чечкиле. Апамды биз кыздары шаарга алып кетип кезектеше карайбыз. Сөз бүттү. Эркек болуп туруп көп эзиле бербегилечи, таң атканы калды. Апамды азыр мен алып кетем. Бир айдан кийин Бема, анан Айка, анан Күкү ушинтип карай беребиз. Улуу кыз силкине ордунан туруп, апасынын кийим-кечелерин чогултуп, чоң сөмкесине сала баштады. Агабы да кыздардын баары туруп кетишти. Улуу эжесинин чечими Кенжени селт эттирди. Өмүр бою бирге жашаган ата-энесин кантип эки жакка ажыратып кетишет? Айрыкча кемпирдин маңдайынан бир күн бир жакка жылдырбай тиктеп, ушу адатынан дем, кубат алып отурган, баса албай калган атасы кантет? Буга көнөр бекен? Экөөнүн эки башка үйдө жалгыз отургандарын элестетип, ичи сыйрылып кетти. Тура калып эжесине каршы сүйлөгүсү келди, анте албады. Анын буга айтар жообун билет. Анда эмесе өзүң аялың экөөң бак дейт. Аялы эми кемпир шалды багуу эмес, өзү бутуна туруп кетсе экен. Ушуларды эстеп, айласыз өзүн басты, кармады. Кой, мындай кылбайлы деген сөздү агаларынан күттү. Алары болсо тегиз жеттик деп унчукпады. Саамдан кийин атасын бул үч агасынын кимиси биринчи алып кетери талкууга түштү. Баятан тынч отурган үч жеңесине эми жан кирди, тил бүттү. Күйөөлөрү мындай калып, алар чырылдап баштады. Мурун кайын атасын атам деген келиндер эми көбүрөөк чал деп атап атышат. Чалды багуу кемпир баккандан оор, анын үстүнө буту баспаган кишинин кыялы да чатак болот. Сыгылып, баарын балдарынан чыгарып. Бакыт экөөбүз бирөөнү жалдап бактырабыз да. Канча десе төлөп айла жок, деди улуу жеңеси кабагын чытып. Канат ишинен отпускке алып өзү бакпаса, мен эркек адамды кантип кармалап, сермелеп, өйдө ылдый көтөрүп карай алам, элестеткиле? Ортончу жеңеси эки колун эки жакка жайып, арамза жылмайып алды. Мен деле карай албаймын. Мага 3 килодон ашуун көтөргөнгө болбойт. Догдурлар тыюу салган. Саматтын болсо колу бошобойт. Тойдун камын билесиңер да, деди кичүү жеңеси нааразы үн менен. Кенженин 3 агасы тең, жубайларынын сөздөрүнө кошулганы да, кошулбаганы да белгисиз. Ооздорунан бир сөз чыкпай тегиз тунжурап калышты. 3 жеңеси эми баштарын тийиштирип, улам ийкегилеп коюп, күбүр-шыбырга өтүштү. Кенже болсо жубайынын баа баркын ушунча жылдан бери азыр даана билгендей, көкүрөгү өрөпкүп, Элмиранын сакайып кетишин Кудайдан 1000 ирет тилеп отурду. 3 жеңесинин шыбырашканы созулуп кетти. Улам барган сайын кабактары түйүлүп, кээде күйөөлөрүн үтүрөйө бир тиктеп алышат. Алардын көз карашынан жакшылыктын жишаанын көрө албаган Кенженин улуу байкеси ордунан ыкшоо козголуп малдашууруна отурду. Кенже, жакшысы чал кемпирди жылоорунан козгобой сен эле үйдө кара. Кем карчыңды толуктап берели. Элмира да буйруса айыгып келип калат. Анын үстүнө эл эмне дейт? Экөөсүн эки жакка сүйрөп жөнөсөк. Картайган ата-энени багып кароо кенже уулдун милдети. Бул ата-бабадан келаткан салт. Бизге көп эркелебегин. Жөн койсо, кайдагы сөздү айтып, баарыбызды дүрбөтүп. Анын сөзү Кенжебектен башкасынын баарына жакты. Баарынын көздөрүнөн нур бүтүп, жандана түшүштү. Жапырт Кенже уулду карап калышты. Кенже болсо адегенде саамга жертиктеди. Анан башын шарт көтөрдү да кабак бүркөө агасына тик карады. Жок, байке, айтпадымбы жан эле, силер да карагыла. Элмира айыккандан кийин эс алат. Мен да туш алган аттай болбой, кичине ээн эркин жашагым келет. Кичүү болсом эмнекен? Атам апам силердин да атаңар апаңар. Ушинткен Кенже ордунан ыкчам туруп, сыртка чыгып кетти. Эртең менен эрте ойгонгон кемпир чал балдарынын ары-бери күймөнгөн кыймыл-аракетинен улам өздөрүнүн үйдөн кетээрин билишти. Бир паста үйү көзүнөн өтүп, экинчи көрбөөчүдөй экөө тең жан-жагын улам жанталаша карап, кыйыла түшүштү. Балдары буларды ушул үйдө эле жылдырбай карашса атаганат. Экөөнүн тең ичинде ушул ой турду, айта алышпады. Азырынча экиге бөлүнүп кетерин билише элек эле. Үйдөн кетерин гана сезишти.
Бир кезде бул эки адамдын чечимисиз бир да кадам коюлбаган үйдө азыр уулдары менен кыздары өздөрүн өздөрү бийлеп, өздөрү чечип билгенин кылып атышты. Атасы кайсы чапан калпагын, апасы кайсы көйнөк көнчөгүн киерин, балдарынын кимисинин үйүнө бараарын сурабай этпей өздөрү эле тандап коюшту. Чал кемпир экиге бөлүнүп кетишээрин дарбазадан чыкканда билишти. Экөөнү эки башка машинеге алып жөнөшкөндө билишти. Күтүлбөгөн нерседен экөө тең шашып калышты. Бири-бирине көп нерсе айткысы келип, ооздоруна сөз батпай, Абышка болсо кемпирине кайрылып сүйүлөйм деп аптыгып, кекештене түштү. Кемпири Абышкасынын кулагына шыбырап алганга үлгүрдү. Балдарга көп сүйлөп, ачуусуна тийип албагын, ай Абышка, бергенин жеп, шүк отургун. Уулуна жаш баладай көтөртүп алган Абышка кемпири түшкөн машина узап кеткенче кылчак-кылчак карай берди. Анан өзү машинеге отураарда үй тарапка мойнун созуп бир көз токтотуп алды. Абышка кемпир 3 айдан кийин гана жолугушушту. Бул алар үчүн өтө көп убакыт эле. Бирге өмүр кечирген узак жылдары жубайлар минтип айлап экиге бөлүнгөн эмес. Чал кемпирин көрүп жашы ийди. Көзүнө ал арыктап, кичирейип кеткендей көрүндү. Кемпир болсо чалынын такыр эле токтоо, сүйлөбөс болуп калганын сезди. Ага ичи ачышты. Каап, көп сүйлөбө деп айтпай эле койбой деп аяп кетти. Экөө ортончу уулунун жаңы салган тамынын түлөөсүндө катар отурушту. Ата-энеси төрдүн көркүн чыгарып, бир туугандар бала чакасы менен түгөл жыйналып, дасторкон четинде бапырап, баары көңүлдүү. Кемпир чал гана саналуу сааттардан кийин кайра экөөсүнүн ажырап, эки башка жакка кетээрин ойлоп, санаага баткандай. Кемпир муздак тер баскан пешенесин жүз ачысы менен улам сүртүп, көзүнүн кыйыгы менен Абышкасынын үстү башына көз салды. Акырын жакындап билдирбей кулак түбүн жыттап да алды. Анан шүгүр деди ичинен, кемпир санаасы тына. Уулдары, келиндери атасын жууп тарап эле карап атышыптыр. Абышка болсо баятан иште катып отурган сөзүн чыдай албай, акыры айтып жиберди. Эй кемпир, күйөө балдарыңдан корунуп жүрүп, арыктап кетипсиң. Бул жерде эле калсаңчы. Кемпир Абышкасына алая карап, жөн отур дегенчелик колтугунан түртүп койду. Кичине шүк отуруп калган Абышка эми көздөрү жалжылдап кемпирине карап шыбырай сүйлөдү. Алмакан, алдагы жүз арчыңды мага таштап кетчи, жыттап жүрөйүн. Кемпир чалын саамга тиктеп таң калды. Бу сасыган бет арчыны эмне кыласың? Мен сага тазасын берейин. Ал жан чөнтөгүнө колун салып, таптаза жуулуп үтүктөлгөн башка жүз арчыны сууруп чыкты. Муну ал? Жок, муну албаймын. Тигинисин бер. Жыттап жүрөйүн дебедимби? Абышка кемпирине кыйкырып жиберди. Болду, ушубу каалаганың. Кемпир алаканына мыкчыган бырыш-тырыш жүз арчысын чалдын колуна шашып карматты. Абышка аны алды да мурдуна бир тийгизип, анан костюмунун ички чөнтөгүнө салып койду. Көңүлү чөктү. Аттиң деди ичинен. Эки буту басып турса, кемпирин жанынан чыгарбайт эле го. Азыр муну эптеп багып аткан уулдарына энеңерди да мага кошуп баккыла деп кантип айтат? Тили кыска. Же уул келини өзү билип апасын алып калышпаса. Кемпирине боору ооруду. Бечаранын өңү жакшы эмес. Төрдөгү ата-энесинин бири-бирине эмне деп сүйлөп атканын бака-шака түшкөн балдары байкаган да жок. Бир гана баятан бери аларды көз айырбай тиктеп отурган кенжебектин чачышып турду. Элмирасы кичине төшөктөн өйдө болуп өзүн эптеп калса, ата-апасын кайра үйүнө алып кетет эле. Алардын бүгүнкү өң кебетелери Кенжебекке жакпады. Түлөө аяктаган соң кичүү кызы энесин алып кетти. Атасы болсо түлөө болгон үйдө калды.